Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканына 25 жылдан ашты. Союздун түптөлүшүнүн тарыхы 1996 жылдын 4 октябрынан башталат. Бул күнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2 республикалык конференциясында Борбор Азияда биринчилерден болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ассоциациясы түзүлгөн. Советтер Союзу урагандан кийин ар бир республика өзүнүн жолу менен жөнөдү. Биздин особенность ушул болду. Биз аграрный реформадан баштадык. Баарыбыз элден чыкканбыз. Ааламга жол айылдан башталат дейт. 95-жылы Аскар Акаевич президент Бишкек шаары самоуправление өтсүн деди. Айылдын маселесин анан чогуу чечиш керек, эмнеде чечиш керек. Анан кандай болуш керек, кантип айыл жашаш керек. Айылда башкарган орган жок. Айылдык кеңеш бар. Айылдык кеңеш болгон менен ал депутаттар, исполнительный орган жок. Президентке кирип, момунтип айыл өкмөтү деп атайлы, исполнительный орган десем эле, ал киши туура көрдү. Мына 96-жылы одновременно уставды иштеп чыктык. Ассоциациянын уставы Кыргыз Республикасынын президентинин номер 309 жарлыгы менен 1996 жылдын 24 октябрында бекитилген. Булардын башын бириктириш үчүн анан мына райондук ассоциация түзүлдү. Андан кийин облустук жанакы курултайларда, анан республикалык ассоциацияны түздүк. Мен ошонун төрагасы болуп калдым. Анан ошолордун баарын тең чогултуп, министерство ведомстволор менен иштеш үчүн ассоциация керек. Ошону түзөлү. Бирок айлыкты ким төлөйт ага? Кичинекей эле неме алалы деп туруп, анан элге түшүндүрүп, анан ошону менен ошондон айланат. Сен байрагысың, кичине чоңураак акча төлө. Мисалы Бишкек шаарына биз 1 миллион сом төлөчү. Местный самоуправление менен мамлекет экөө мындай биригишип иштеш керек. Бири-бирине жардам берип. Жергиликтүү өз алдынча башкарууду кыйын болсо, мамлекет дайыма тынч болот. Бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу анын 484 мүчөсү болгон юридикалык тараптардын ыктыярдуу бирикмеси. Анын ичине 32 шаардык жана 452 айылдык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кирет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзунун дагы мындай ролун деп айтайынчы, ролун көтөрүп, себеби борбордук бийликте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыгын дагы бир айтып кетем, коргой турган, ошонун талабын талашып, ошол үчүн тура турган бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союз болуп калыш керек да. Муну дагы биз колдошубуз керек, күчөтүшүбүз керек муну дагы. Бүгүнкү күндө мындай бутуна туруп жакшы кадамдар таштап келатат. Союздун башкаруу органдары болуп жалпы жыйын, башкармалык, ревизиялык комиссия жана аткаруучу органы дирекция саналат. Союздун жогорку органы болуп жалпы жыйын саналат. Жалпы жыйынга делегат болуп жыл сайын айыл өкмөттөрдүн, мэриялардын, жергиликтүү кеңештердин арасынан жетекчилер шайланат. Ар бир райондон айыл аймактардан жана райондук маанидеги шаарлардан 80 өкүл, облустук маанидеги шаарлардан 24 өкүл жана Бишкек менен Ош шаарларынан 4 өкүл, бардыгы болуп жалпы жыйынга 108 делегат шайланат. Одной из основных задач является представительство всех муниципалитетов нашей страны на центральном уровне. То есть каждый муниципалитет, вне зависимости от того, большой он или маленький, должен быть услышан высшими органами государственной власти. Это и является нашей основной задачей. Защита их интересов. Все их чаяния, все их задачи, все проблемы поступают в Союз местных самоуправлений, где проводится глубокий анализ всех этих вопросов, и после формируется уже конкретное решение и представительство их уже на уровне государственных органов, будь то кабинет министров, или это будет Жогорку Кеңеш, или даже обращение к президенту нашей страны. Неуслышанный муниципалитет на сегодня – это нерешенные проблемы тысячи. Ревизиялык комиссия 5 мүчөдөн турат. Алар жалпы жыйында көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен 5 жылга шайланат. Ревизиялык комиссия союздун жылдык бюджетин, финансылык чарбалык ишмердүүлүгүн текшерет жана анын жыйынтыктары боюнча жалпы жыйында отчет берет. Сыртынан караганда мындай көп маани берчү маселем ушул текшерүү комиссиясынын мүчөсү катары ишке аралашканда бул мүчөлүк акынын чоң мааниси бар экенин түшүндүм. Азыркы учурдагы төлөнүп жаткан төлөмдөр
ошол союз аткарып аткан иштердин бир 30% деле жаппайт экен. Мындай ой кетти. Ошол биздин жергиликтүү өзүн өзү башкарып, бирөөнө көз каранды кылбай, жок дегенде 2 сомдон азырынча чогултуп туруп, ошол расходторду жаап, ошол союз МСУнун колу бутун ошол расход боюнча мындай бир кол жолдорун ачып берсе көп иштер жасалчудай. Ошо биздин жеринде биз жете албай аткан, биз айта албай аткан, биз түшүнө албай аткан маселени ошол союз МСУ чечип берип атат. Союздук негизги финансылык булагы болуп, мүчөлүк акы түрүндө түшкөн каражаттар, ошондой эле донордук уюмдардан долбоорлорду ишке ашырууга бөлүнгөн гранттык каражаттар саналат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамдуу өкүлү болуп саналат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан чыгып сүйлөөгө мага мүмкүнчүлүк берген үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде коргойт. Ал эми мамлекеттик органдар үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп жаткан ишенимдүү өнөктөш катары иш алып барат. Мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы бир байланышты түзө турган, же болбосо ошол ортосунда көйгөйдү чече турган, же бир үнүн жеткизе турган чоң бир миссияны аткарып келатат десек болот. Биздин мамлекеттик органдын бирден бир артыкчылыктуу багыты ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын өнүгүү боюнча бирдиктүү саясатын иштеп чыгуу. Мынакей бул багытта ушу биздин мамлекеттик орган менен ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу ортосунда түзүлгөн меморандумдун алкагында көптөгөн алгылыктуу иштер жасалып келген. Мындан ары да жасай турган иштер көп болот. Союз мыйзам негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө түздөн түз байланышкан мыйзам долбоорлорун талкуулоого активдүү катышат. Тиешелүү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү демилгелейт. Союздун катышуусу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Учурда жергиликтүү өз алдынча башкарууну мындан ары өркүндөтүүгө багытталган бир нече мыйзам долбоорлору боюнча иштер жүрүп жатат. Союздун демилгеси менен жогорку кеңештин депутаттары, министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү менен тегерек столдор жана коомдук талкуулар өткөрүлүүдө. Союз өнөктөштөрдүн жана донорлордун колдоосу менен өлкөнүн бардык аймагындагы муниципалитеттер үчүн тажрыйба алмашууларды уюштурат. Бул иш-чараларда муниципалдык кызматкерлер өздөрүнүн кесипкөйлүгүн жогорулатууга жана жаңы билимдерге ээ болууга, ошондой эле башка аймактардагы кесиптештери менен тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк алышат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу менен көп жылдан бери кызматташып келем. Эң жаккан жери көп суроолор келет. Кантип ички резервтерге туруш керек, кандай конкурстарга өтүш керек. Азыркы күндө еще Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы менен аттестация өтүш керек болуп атат. Ошо аттестацияны кандай өтүш керек жөнүндө дагы маселелер, суроолор берилип атат. Союздун кызматкерлери, эксперттери, юристтери туура жоопторду берип атышат. Ошол менен жакшы маалыматтарды алып атабыз да, ошол менен ишибиз алдыга жылып атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун эл аралык кызматташтыгын чыңдоо аракеттери Кыргызстанда айыл аймактарды, шаарларды өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Союз бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер бүткүл дүйнөлүк уюмунун Евразиялык аймактык бөлүмү, Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттердин биримдиги, Россия шаарларынын союзу, Латвия, Эстония, Монголия, Казакстан жана Өзбекстандын муниципалитеттеринин ассоциациясы менен кызматташат. Муниципалдык кызматкерлердин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын билимин жогорулатуу боюнча окутууларды уюштуруу максатында Союз өнүктүрүү саясаты институту менен биргеликте Борбордук Азиянын жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясын түздү. Биздин жаңылык август айынын башында Академия Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен билим берүү ишмердүүлүгүнө лицензия алынган. Академиянын уюштуруучуларынын бири жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар союзу. Академия муниципалдык кызматкерлер үчүн ар кандай квалификация жогорулатуу курстарды, семинар, тренингтерди республиканын бардык аймактарында уюштуруп келебиз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чыныгы элдик бийликтин маанилүү формасы катары жергиликтүү жамааттардын эркин билдирет. Демократиялык коомдун мамлекеттик түзүлүшүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, мына баарыңыздар күбө болгондой, бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу абдан активдүү фазада иш алып барып жатабыз. Бунун баарысы, мен ойлойм, сиздердин колдооңуздар менен ишке ашып атат.
баарыңыздар мына түшүнүп, бүгүн ушул Союз институту керек экенин билип, жардамыңыздарды, колуңуздардын келишинче баарыңыздар көрсөткөн үчүн биз алгылыктуу иштерди жүргүзүп атабыз. Келиңиздер, баарыбыз биригели, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Кыргызда айтып коет, күч биримдиктери. Баардык айыл өкмөттөр, шаарлар биригип, мына баардыгыбыз бир максатты койсок, мен ойлойм, баардык кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Жакынкы арада Кыргызстанда эң алдыңкы айыл өкмөттөрү, эң алдыңкы шаарлар, эң алдыңкы кызматкерлер пайда болот деген менин чоң ишеничим бар.